Рапкан Пирназарова быйыл 100-чү жазын жашап жатат. Анын эрмеги небере чеберелери. Алардын айтканын жасап, айтоор ар бир күндү кичинекейлер менен жакшы маанайда өткөрөт. 100 жаштагы каарманыбыз Оруктун ардагери. Анын 16-17 жаш курагы улуу атамекендик согуш жылдарына туш келип, Гүнтүн Кырман талааларында иштеген. 79 жыл мурдагы оор күндөр акырындык менен унутулуп баратканы менен орок кармап, тыным албай иштеп, колдору ооруган кездери али кичесинде. Onu oldu, çok 4 yaştan oraya koyduk bana. Kıyıcılık fazla. Bizim görgen günümüz, tanıklık gelmesin. Şunlar günlerde görgen. Bari armiyaya getirip Рапкан апанын айтымында 1942-45 жылдары Кара Суу аймагында Кызылжар совхозунда кыз келиндер гана калып, аларга фронтко азык-түлүк камсыздап туруу милдети жүктөлгөн. Айылда эркек жок болгондуктан оор жүк ташыган кыздар да болгон. Оор күндөрдөгү ак мээнеттин акыбети кайтып, советтик жоокерлер жеңиш менен келгендигине кубанса, бир жагы мектепте толук билим ала албай калганына ызаланат. 5-класsta okuvatkanımda kış yarımında buğanımızdan getip kaldık. O şovalçak buğanımız yok kaldık. O şovalçak kana verdim okuvatmadan. Ардагер апа турмуш жолунда 4 уул 4 кызды төрөп өстүргөн баатыр эне. Бүгүн алардын курчоосунда бактылуу карлыктын доорун сүрүүдө. Балдарына татыктуу тарбия берип, эмгекчилдикке, чынчылдыкка үйрөткөн. Bizde daim ошол bir adal иштегиле, бешенетер менен тирикчилик кылгылагын. El jurt menен мамиледе болгула, тууру жүргүлө, тууру сүйлөгүлөгүн, ишти жакшы кылгылагын. Мына бизге окшоп үй бүлөнү жакшы карагыла, бала чакалуу болгула деп өткөн. Biz işten gelsek dağı, öz iştep gelse dağı bir daha çarçadım degen ayal emес. Kaynejelerim bakkan, kaynenesim bakkan, oşolordun bardığın hizmet kılgan, жалгыз келин болгон үчүн. Ишким bizdi dağı çarçabadım деп aytkan emеспиз biz dağı. Enemen uyalabız çarçadım deşten. Özü gayrattı da azırgaçen. Бир кылым жашаган Оруктун ардагери Рапкан Пирназарованын азыр акылы тунук, өзү чыйраак. Уулу Нармат Пирназаровдун айтымында өлкөдөгү кабарларды калтырбай угуп көрүп, мамлекет өнүгүп жатканын байкап, уулуна сүйүнүчүн айтып турат. Кече жакында эле президентибиз Садыр Жапаров Ошко чейин келип, бир күндө 9 мектеп, 2 детсад ачылганын телевизордон көрүп алып, мына кылса болот экен го, мынандай. Кудай кааласа заман оңолот, иштер жакшы болуп атат. Рахмат ушуну кылгандарга деп өзүнүн ыраазычылыгын билдирип атат. 100 жаштагы Оруктун ардагери Рапкан апа Кара Суу районунун Эшме айылында жашайт. Айылдын эң улуу үлгүлүү Кадырман карысы. Самара Асанова, Мунарбек Арзыбек уулу, ЛТР Ош шаары.